Үстүбүздөгү жылдын 14-сентябрда башталган чек арадагы куралдуу кагылышууда курман болгондорго байланыштуу Кыргызстан бүгүн аза күтүүдө. Улуттук аза күтүү жөнүндөгү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык бүгүн өлкөнүн бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлөт. Кыргызстандагы маданий мекемелеринде жана телерадио компанияларында оюн зоок иш-чаралары жана берүүлөр токтотулат. Кошумчалай кетсек, чек арадагы кагылышта каза болгондордун саны 59 кишиге жетти. 144 адам жабыркаган. Президент Садыр Жапаров жарандарга кайрылып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышка байланыштуу интернеттеги чагымга алдырбоого чакырды. Ал 19 сентябрь аза күтүү күнүнө карата кайрылуусунда анын кесепетинен кайсы бир өлкөлөр менен алака катышка доо кетиш ыктымалдыгын эскертти. Ал ошондой эле Баткенге барууга камынып жана үндөп жаткан жарандарга да кайрылды. Ал кыргыз армиясынын чек араны коргоого күчү жетерин белгиледи. Баткен облусунун элин колдоо эсебине 19 сентябрь саат 10:00 карата 26,72,750 сом чогулду. Бул тууралуу Кыргызстандын каржы министрлигинин борбордук казыналыгы билдирди. Бул сумма Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда жабыркагандарга көмөк көрсөтүү үчүн ачылган атай эсептеги каражат. Кыргыз-Тажик чек арасында жабыркаган Баткен облусуна жана кагылыштан улам аргасыз жер которгон адамдарга гуманитардык жардам чогултуу, жөнөтүү бардык аймактарда уланып жатат. Кыргызстан боюнча жалпы 162 жардам чогултуу түйүнү уюштурулган.